Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. 20 соток участокта жайгашкан 4 уровеньдеги ушул чоң там сатка чыкты. 70 түк алмазы менен жылына 8-9 тонна түшүм берет. Мындайча айтканда өзүнүн кирешеси дагы бар. Андан тышкары чоң холодильник менен алма сактаганга. Үйдүн ичинде банясы, бассейни, үстүндө чоң террасасы, бильярдный залы, мындайча айтканда барлык шарттары бар. Видеодон албай туруңуздар, силерге тамдын ичин толугу менен тартып беребиз. Ал эми тамдын локациясы жакшы жерде, Южная көчөсү 52Б номурдагы там. Аэропорттун жанында болуп калат. Талас шаарынын центрине, базарына да жакын, мектеп балабакчага да жакын болот. Жери цементтелген, үстү навес, машина койгонго аябай ыңгайлуу жана өзгөчө жери туугандар. Бул люкту ачканда ичине 20 тонна көмүр батат. Эч убар болбостон машинаны киргизип, ушул жерге көмүр түшүрүп, подвалдан топкага жага бересиздер туугандар. Тегерегине ушундай арча тигилген, аябай кооз. Мынакей бул жакта да алма бактар бар. Андан тышкары тамдын артында да 10 соток участокка алма бак тигилген. 10 соток участокты да өзүнчө алсаңыздар болот. Ал жакта силерге көрсөтөбүз туугандар. Үйдүн ичин силерге тартып берели. Ушул жерден кирет. Түз эле киргенде бул жери холл. Тамак ичсе болот бул жагында. Эми сол жагында кухня туугандар. Тамга уланган бул жагы. Үйдө отопление бар. Бул жагы раковина, унитаз жана бассейн туугандар. Чакан бассейн. Бул жагы болсо баня. Бул жерде пары менен. Жана ошондой эле бул Южная көчөсүнөн таза суу канализацияда өткөн. Жактын үстү начерный потолок. Бул жакта бөлмөлөрүндө көңүл буруңуздар. Бул жагынан үстүнө көтөрүлөт, астына чөт бул жактан. Бул жагында дагы бир бөлмө бар. Жана ушул коридор менен бул жакка түз эле киргенде бул жагы чоң зал туугандар. Конок тоскоонуна аябай ыңгайлуу. Үстүн силерге тартып берели. 4 уровеньдеги, биринчи уровень, экинчи жана бул жагы 3-чү уровень болуп калат. Бул жакта маглый зал бар. Ушундай дубалдар өзгөчө болуп колго боелгон экен. Ал эми эң үстүнкү кабатта спальня комнаталар. 3 спальня бар. Бул жагы родительская спальня. Мынакей үстүнкү кабатта да ушул дубалдары колго ушундай тартылып чыгыптыр. Бул жагы детская спальня. Жана бул жерде дагы бир спальня комната бар туугандар. Ушундай ачык көк түстө. Жана бул жерде эшиктен чыкса, террасадан чыгат. Эң үстүнкү кабатта ушул жерде кенен терраса бар экен. Тамдын тегереги толугу менен көрүнүп турат. Жана бул жери бильярдный зал. Бул жерде да бильярд жыйылып турат экен. Жанында 10 соток участогу алма бак тигилген. Үйдүн ичин толугу менен тартып бердик. Көргөнүңүздөрдөй өзгөчө там, баардык шарттары менен ичинен толугу менен эс алат экенсиздер. Ушундай жакшы сорттуу алмадан түшүм берет. Бул жакта да өзүнчө эшиги бар. Ушул жактан да үйгө кирсеңиздер болот. Жана эшиктин алдынын астында дагы бул жакта алма бактар бар. Бул жагы очоккона туугандар. Ал эми бул жагы погреб. Жана сыртка жатканасы да бар бул жагында. Отун каназы. Жана ушул дубалдын бул жагынан баштап холодильникке карап калат. Чоң холодильник бар. Алма сактанга ыңгайлуу. Ичине 20 тонна батат экен туугандар. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ичи кенен. Жана эң өзгөчө жери туугандар ушул шаркы ураккан суунун боюнда бул жерге чоң тапчан коюлган. Мени сергитип эс алсаңыздар болот. Бул жерден жол өткөн, участок ушул жак менен барат. Бул жактардын баары чоң тал, узун бактарактар бар. Бул жер 10 соток участок туугандар. Учурда бул жерде алма бак. Участокты өзүнчө алсаңыздар болот. Эйсин номерине калтырдык ушул видеого. Бул жакка гостевой дом салсаңыздар да аябай ыңгайлуу болот туугандар. Жана бул чоң тамды дагы конок үй кылып, гостиница кылып ичин жасаса болот экен. Тамдын баасы туугандар ушул участок менен биргеликте $260,000. Участогунда өзүнчө алсаңыздар болот. Ушул видеого номер калтырдык. Туугандар, бул Кирова көчөсү, ал эми бул светофор Советский көчөсү. Ушул Советский көчөсү менен өйдө көтөрүлгөндө бул жакта мечит бар. Ушул мечиттин тушунан Южная Б көчөсүнө солго бурулсаңыздар, оң жак бетте 52Б номурда жайгашкан там.